Азыркы темабыз падышачылыктын колониялык саясаты. Бул темада мына орустар Кыргызстанды басып алгандан кийин кандай саясат жүргүздү, колониялык, административдик, территориялык, аймактык жактан кандай бөлүштүрдү Кыргызстанды, агрардык саясаты кандай болду, салык саясаты кандай болду, мына ушулар жөнүндө кыскача токтололу. Мына бул темага ылайык жаңы каратылган жерлерге, жаңы каратылган мына Кыргызстанды басып алды да, мына 1855 жылдан 76 жылга чейинки жылдарда орустар Кыргызстанды басып алды. Эми басып алган жерлерине орустар эмне кылат? Келет дагы саясий башкарууну киргизишти. Саясий башкарууну киргизди. Башкаруу. Эң биринчилерде бул орустар Түндүк Кыргызстанга 19-кылымдын 60-жылдарында эле өзүнүн башкаруу саясатын киргизип аткан. Себеби билесиздер, 1855 жылы эң биринчи болуп Ысык көлдү кыргыздар кирбеди беле. Мына ошондон баштап алар Верный шаары аркылуу келип, ошол Түндүк Кыргызстандан баштап эле 19-жылдын 60-жылдарынан баштап эле өзүнүн башкаруу системасын киргизген да. Россиянын букаралыгын тааныган кыргыз уруулары Батыш Сибирь генерал губернаторуна караштуу Семей деген область. Кыргыздар Семей палатасы дейт, Семей областындагы Алато деген округга карашканда, Алато округ. 1865 жылы Арал деңизинен, элестеткиле мына Арал деңизи, анан Ысык көлгө чейинки, Ысык көл аймагына чейинки зор аймак дейлеген Түркістан областы түзүлөт. 1865 жылы Түркістан облусу. 1865 жылы Түркістан областы түзүлгөндө ага Ысык көл, мына жерде биз картаны койсок болмок экен, Ысык көл, Чүй, Талас, Ысык көл, Чүй, Талас, Кетмен төбө өрөөндөрү, кийинчерээк Борбордук деңиз, Нарын өрөөнү караганда Түркістан областынын алгачкы аскер губернатору болуп генерал, мына бул жерде сүрөтүн койдук, генерал Черняев. Ушул Түркістан облусунун аскер губернатору болуп дайындалган да. 1867 жылы 1867 жылы бул Түркістан облусу Түркістан генерал губернаторлугу деген өзүнчө администрация аймакка айланат дагы, губернаторлугу, Түркістан генерал губернаторлугу деген өзүнчө айланат да. Анын чегинде Сырдария, Жети суу областтары түзүлөт. Значит, Кыргызстан ушул эки областтын кырамына карап калганда, бул областтар, мындай жазайынчы, уездер, кыргыздар айтат волостной деп, волос деп ачкан, кыргыздар болуштук деп алышкан да, болуштук. Болуштуктар болсо айылдардан турган. Айылдар. Мына азыркыча айтканда, мисалы, област, бизде азыр Кыргызстанда 7 област бар, да? 7 област, Ысык көл областын алсак, мисалы, област, бир област болду, а уездеринен түшүнсөк болот, уездде районду түшүнсөк болот. Ал эми болуштук деп кайсыны түшүнсөк болот? Азыркы территориялык түшүнүш боюнча болуштук деп азыркы айыл өкмөтүн түшүнсөк болот да. Ал эми айылдар болсо, мына азыр деле бир нече 2-3 айыл бир болуштукту түзүп атпайчынбы? Мына ошол сыяктуу ошол убактардагы ошол областтар уездер болуштарга, болуштар айылдарга болуп бөлүнгөн да. Булардын количествосу канчадан? Мисалы, болуштарда элдин саны 2 же 3 миң адамдан турган. Ал эми айылдарда болсо, айылдар 200-300 адамдан турган. Мына ушул 2-3 айыл биригип келип, мисалы, бир болуштукту түзгөн. 2-3 болуштук биригип келип, бир уездди түзгөн. Мына ошентип орустар ушундай аймактык административдик
бөлүнүштүргөн, Кыргызстанды бөлгөн да. Андан ары Кыргызстандын калкы ошондо ушул убактарда Кыргызстандын калкы 73 болуштукка бөлүнгөн. Башкача айтканда салыштырып айтсак 73 айыл өкмөтү деп айтып койсок да болот, болуштукка бөлүнгөн. Облустун башчыларын облустун башында орустардын аскер губернаторлору башкарган. Аскер губернаторлор. Ал эми уездин башында уездной начальниктер дейт. Кыргыздар айтып койгон муну оёз деп. Оёз начальниги башкарган. Ал эми болуш болсо болуштуктардын башында болуштар турган. Айылдын башчылары болуп, айыл башчылары. Старчындар. Бул болуштун башындагы болуштар болсо ушул 3 жылда бир шайланып турганда, 3 жылда болуштар, старчындар сөзсүз түрдө уездин начальнигине, болбосо аскер губернаторуна орустардын түздөн түз көзөмөлү менен алардын контролунда болушкан да. Андан тышкары бул административдик аймактарды башкарууда, анан жергиликтүү бийликти жүргүзүүдө булардан тышкары жанагы болуштардан, старчындардан тышкары айыл аксакалдары, бийлер жана казылар катышканда, бул аскер губернаторлордун бийлиги, областтардын бул аскердик мүнөздө болгон, аскердик мүнөздө болгон. Катуу контрол, катуу күч менен өзлөрүнүн бийлигин кармап турушкан да. Эми ошол 1886 жылы Түркстан чөлкөмүн башкаруу жөнүндө жобо күчүнө кирет дагы. Түркстан генерал-губернаторлугу, Түркстан крайы болуп кайра түзүлөт. Түркстан крайы болуп түзүлөт дагы, ошол Түркстан крайы деп аталып калган да. Анын карамагына, бул Түркстан крайынын карамагына Самарканд, Жети Суу, Сырдария, башынан жазалып, Сырдария, Фергана жана Жети Суу областтарында түзүлгөн. Мына ушул областтардын аймагында кыргыз эли жашаган. Эми жаңы каратылган жерлерге орустардын кандай саясаты болгон? Жаңы каратылган жерлерде орустар өзүнүн колониялык саясатын жүргүзүп, атайын тетиги борбордук Россиядан келгин дыйкандарды көчүрүп келишкен. Келгин дыйкандар көчүрүп келип, 1896 жылы, мисалы цифраларга карасак, 1896 жылы Бишкек жана Пыжвальск уездеринде эле 26 орус кыштагы пайда болгон. Мына бул эле цифра эмнени гана белгилейт. Келген орустардын баардыгы болсо, жакшынакай Кыргыздын жакшынакай суусу бар, айдоо жери бар, токою бар, балыгы бар жерлердин баарын басып алышып, кыргыздарды болсо жанагындай тоо ташка, резервуарларга айдап, ошол кубалап чыгышканда, анан кыргыздарды кемсинтип, аларды басып, жерлерин тартып алып, мына ушундай бир колониялык аскердик мүнөздөгү саясатын жүргүзүшкөн да. Эми орустар басып алгандай бул Кыргызстандын өрөөнү эмне кылгысы келишкен? Булар Россиядан келген товарлар үчүн бул Кыргызстанды рынок сбыта дейт, баягы базары катары сактагылар келишкен дагы, а Кыргызстандан арзан сырье, жүн, тери жана башка сырьелорду арзан алуу сырье булагын айландырышкан да булар. Андан тышкары бул орустардын ушул жаңы басып алган жерлеринде салык саясаты өтө күчтүү болгон. Алар мурунку Кокон хандыгына төлөнүп келген салыктарды кыргыздар ошол орустарга да төлөп келишкен да. Андан тышкары бул орустарга төлөгөн салыктан тышкары жергиликтүү байбанаттардагы өзлөрүнүн баягы өлгөн үстүнө көмгөн кылып, байбанаттардын өзүнчө салыктары болгон. Бул дагы бир элдин эзүүсүнө алып келген да. Андан тышкары ошол орустардын ошол жаңы жерлерди өздөрүштүрүшү менен кыргыздар дагы аз-аздан болсо дагы кыргыздар баягы көчмөн образдан отурукташууга өтүп, аз-аздан болсо дагы жанагындай дыйканчылык менен кесип кылууга кыргыздар өтө башташкан. Падышачылыктын саясатынын натыйжасында жыйынтыктап айтсак, падышачылык саясатынын натыйжасында Кыргызстанда аскердик феодалдык,
капиталисттик мамилелер калыптана баштаган да, капиталисттик мамилелер. Кыргызстан халкынын социалдык жактан жиктелиши тереңдеген. Социалдык жактан жиктелиш. То есть жанагындай таптарга бөлүнүшү, жиктелиши тереңдеген да. Мына ушундай бүгүнкү темабыздын кыскача мазмуну ушундай болду.